кокот кенектин уругунан жасалган туугандар. Бул дагы муну да чайкап коюп ичесиңер. Мунун пашы 10-11 менен чыгып атат. Мына жаңы чыккан сууларыбызчылар, туугандар, мына онкологиялык оорулар аябай көп болуп атат бизде. Кыргызстаныбызда ичкен жеген тамак ашыбыздан баштап бүт адамдардын баарына ар кандай оорулар болуп атат. Ошон үчүн бу канды эртерээк онкология оорусу болбош үчүн, канды эртерээк тазалаш үчүн чыгарылып аткан суулар. Биздин бул сууларды өзүңүздөр билесиздер. Бир дагы пайдасы эле тийбесе, зыяны тийбей турган суулар, сууну кандай ичишти да үйрөнүп калдыңыздар. Ошол жаңы чыккан суулар боюнча ушундай мен сиздерге маалымат берейин деп айтып атам туугандар. Суроолоруңуздар болсо мага WhatsApp'ка жазып туруңуздар, кандай ичилет, эмне болот. Эми кыскача түшүндүрмө бердимби окшойт деп ойлойм. Кыргыз элим, оорубаңыздар, балдарыңарды оорутпагыла, неберелериңерди оорутпагыла. Топурактан баштап тазаланышыбыз керек. Тазаланбасак мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ичкен жеген тамак ашыбыздан, абабыздан, суубуздан баштап баары булгана баштады. Өзүбүздү тазалап туралык туугандар.